Саламатчылык, келе кой. Келдик. Мына ушул улуу акын Алыкул Осмоновдун үй музейинин жаңыча оңдоп түзөөдөн өткөн абалы менен бизди тааныштырып кетсеңиз көрүүчүлөргө. Биринчиден баягы үйдүн тарыхын айтпайм бе? Бул Алыкул качан алган? Демек Алыкул берге 48-жылы келген экен, анан 2 жыл жашап, билесең каза болуп калган. Анан туугандары берди 56-57 жылга чейин жашап турушкан экен да, анан кийин бул үйдү сатып Капталга көчүп кетишкен. Анан ошону анча-мынча буюмдарын алып кеткен экен. Ал буюмдар эмти Капталдагы Алыкулдун музейинде турат, шкафы турат, анча-мынча китептери, идиш аяктары да. Ал ошол жакта. Ошол жакта. Анан аларды бияка алып кел десек, алар берген жок. Себеби бизге да керек деп. Анан биз анын же көчүрмөсүн жасап берели десек, ага каражат болгон иши анан бияка башкача болот. Эми кептин баары ошондо мындай болот да. Ошол туугандары көчүп кеткенден баштап, берде бир 10-15 кожоюн алмашыптыр да. Мисалы мен 96-жылы келип демилге көтөрүп, анан бул үйдү мэрия сатып алып, берде турган кишилерге үй берип, анан ошондон баягы Алыкулдун музейи болсун деген да. Бирок ал убакта Эркин Жашоочулар союзу деген болгон. Анан аларга чечим чыгып, алар бирок 5 жылга чейин ишти жылдырбай койгондуктан кайра 2000-жылдарда мына мерде токтому турат. Ошол анан эме кылганда мына эме дейт, баягы үйдү максаттуу пайдаланбагандыктан деп анан биз Алыкул фонду деп атабыз, биз кийин Алыкул бирикмеси болуп калдык. Анан бизге берилип, ошондон баштап биз баягы колдон келген аракет кылып, жана туугандарын алып келип, себеби мурда үйдө мындай экен да, мисалы мына үйдүн кийинки көрүнүшү, башкы көрүнүшү мындай болгон. Андан кийин эме кылар, кийин келген кожоюндар мынтип алмаштыра берген да. Бир эшик кылып, Кысыкөлдөгү пансионат сыяктуу да. Анан акыркы көрүнүшү мындай болгон. Анан мындай. Анан кийин мен тиги Алыкулдун жээни Болотбой Аксакал чакырып, кандай эле дедик, айтты. Анда мына бул кире бериш коридор жок экен да. Могучу. Алар турганда бул коридор жок, мына жакта кичинекей бөлмөдөн кирчүбүз дейт. Ошондой. Анан ошо менен анан ошо сарсыз анан кайра себеби биз бир келгенде мына үйдүн үстү ар кандай жабык болгондо, башка сүрөттөрдө бар. Бир жери шифер, бир жери темир, бир жери алтын карагасы курама болгон. Демек 15 шакты кожоюн болгондон кийин ар ким өзүнүн эмесине жараша оңдой берген да. Анан биз ошо аксакалды чакырып келип, кандай эле анан кийин мына моундай оңдоп, мына черепицаны коюп, мына биринчи эмесине келтирдим, мындай кылыпчы. Мына оңдолгондон кийин. Эми бул ошо 2001-жылы оңдолгон, анан 2015-жылы үй бүлөгө карата кайра бир кезектеги ремонт иштери болду. Андан кийин мына былтырдан баштап, былтыркы ноябрдан баштап биздин тиги Азербайжанда элчибиз Кайрат Осмоналиев, мэрия дагы башкалар аракет кылып атып, анан баягы өзүбүздө кат жазып, анан мына моундай оңдолду да быйыл мынакей. Мына толук реставрацияланып, баягы азыркы замандын талабына ылайык болду. Мурда биз жалаңдап сүрөттөрдү коюп, анан келгенде өзү айтып беришибизде. Азыр бул жалаң компьютер, интернет жакшы да. Демек, жакшы эле оңдоп түзөөдөн өтүптүр да. Жакшы оңдоп түзөөдөн өттү. Мына могул жагын болсо конференция зал деп атабыз. Мына биягыда бар. Бирок мындай эми чаканыраак болуп калды, бирок чакан болсо мына үйгө жараша болду. Үйгө деле азыр бир 5-10 киши келгенде батпай калат. Мурда эле студенттер окуучулар келгенде мен айтчумун, көп келбегиле, азыраак келели депчи. Бирок аерде биз мерде боз үй салдырып койгом, Алыкулдун эме ага өрөргөзү депчи. Ал 35 квадрат болчу. Ага көбүрөөк эл батчу да. Анан мен ошону ойлоп аткам, эме кылалы депчи, баягы экран коелу, тигиндей мындай депчи. Анан биякта мындай долбоор чыгып кетти, ошо менен мындай оңдолуп өзгөрүп калды да, ошондой. Жакшы болуп калыптыр, Жакшы болуп калды, көрсөм кенен кесири болуп калды мынакей. Бул жакта Алыкул Осмоновдун ыры, э? Да, бул жакта бардык тилдерге окутуп. ооба, кире беришинен баштап жана ата журт деген ыры да. Ошол жана Алыкулдун баягы эң баягы ата журттун ураны катары айта алып атпайбы, Мына 5 тилдеби, кыргызча, азербайжанча, казакча, түркчө, анан өзбекче да. Мына өзбекчеси. Бул өзбекче. Тигинси болсо эме түрктөрдүкү болуш керек. Ошондой 5 тилде да. Анан берде мурдага караганда албетте шарты жакшы болот, кенен кесип мына ар кандай эмелерди уюштурса болот, мына буяка чейинчи. Махабат берде кызык болот да. Мисалы мына Алыкул, Жомурт Мөкөнбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбек баары замандаш болгон, Эми алар тияк өтүп кетти. Бирок
Тагдыр кайра буларды алып келе жатат да. Mesela Бөкөнбаев көчөсү, бер Калыгакиев көчөсү, Тетел Жусуп Турусбеков, анан берде Алыкулдун үйү. Булар кайрадан жолугуп атат да. Кайрадан баягы Алыкул айтып отур. 15 жыл туулуп, 15 жыл жашабасам карап тур. Демек Алыкул кайра, демек Алыкулдун замандаштары мен ошого сүйүнүп атам да. Мына Бөкөнбаев менен негизги кире бериши дагы. Кире бериште оңолду мына биякта мына берде Бөкөнбаев. Себеби мурда так кичике көчө болуп көпчүлүк таппай эле кетип калчу. Адашып элечи. Эми бияк жакшы болуп калды да. Мына Бөкөнбаев көчөсүнө кирет. Анан тиягында эле калтырып коюлду атабыз. Мурда Алыкул жашаган убакта Тимирязев көчө деп атабыз. Тимирязев 4 деген адрес. А кийин Сокулгон болуп калды да. Эми ошолордун баягы тарых кылып жазыш керек да. Ушундай мына эми жакшынакай болуп жанагы. Азыр көрүүчүлөргө дагы оңой болуп. Келген кетен кишилер ыңгайлуу да. А мурда болсо каякта деп тияктан кел, бияктан кел деп телефон чалат араңыз. Азыр мындай жакшынакай болуп калды мынакей. Ошо мына жанагы Бакудагы Түрк маданий мурастарын колдоо фонду деген бул жанагы Азербайжандын президентинин демилгеси менен түзүлгөн экен да. Ошондо биздин Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия болуп уюштурган фонд экен да ошол. Мынакей үй заманбап музей болуп калган турбайбы, оңдоодон өтүп. Ооба. Анда ушул ичиндеги кандай жаңы эмелер, жабдуулар келди, эмнелер менен камсыз болду, кайсы жерлери кандайча өзгөрдү, ушул туурасында бизди көрүүчүлөрдү тааныштырып кетсеңиз. Эми баягы кона турган нерсе үйдүн сөөгү сакталды, сырткы көрүнүшү калды. Алыкулдун үйү депчи, эң башкы экспонат ошол болуп калды. Себеби Алыкулдун эмне бар десе, эми албетте баягы окурмандар китебин окуйт, бирок башка карапайым эле мындай көргүсү келет да. Демек ошол мисалы бул үй 44-жылы салынган экен, мына быйыл 80 жыл болуп калды бул үйгөчү. Алыкулга 110 жыл. Эми биз 2000 жылдан бери карап антип өткөн 25 жыл өттү. Бирок 25 жылда биз Алыкулдун заманындагы үйдүн көрүнүшү болуп турган да. Анда мындай деле техника жок. Келгендерге биз болгонунча жана китепти көрсөтүп, сүрөттү көрсөтүп мындай деп койгонбуз. Азыр болсо бүт бараттан компьютерге коюлуп калды, жакшы болду. Анан эми эң кире беришке мына могул Алыкулдун барельефи деп ушун жакшы жасалды да. Кирип келгенде эле Алыкул турат. Мынакей. Кандай эле депчи. Ошол мына сүйөм сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлгөндө да сени татуу жытыңды жаттым келет көкүрөккө кучактап деп да. Мына Алыкулдун баягы ыр дүйнөсү, жан дүйнөсү ушундай болуп атпайбы. Анан мына бул жер эми баягы заманбапка ылайыкталып, мына могу жер компьютердин борбору болуп калды. Бу жерде жанагы тияктагы аппараттын баары башкарылат. Анан сырттагы мына кароолчулар турат деп коет, камера турат. Кароолчу деп коелу. Ушундай болуп калды, жакшы болду, баягы техника ылайыктуу да. Анан бияктар китептекчилери, мына мисалы могулар болсо баягы биз коомдук бирикме деп иштеп аттык Алыкул депчи. Мына ошо коомдук бирикменин чыгарган китептери, башка эмелер, юбилейге карата чыгаргандар. Анан мына биздин мынагы Алыкул Осмондун үй борбору деп турбайбы? Ошо биз баягы 2000 жылдан баштап ушундай китеп жазып койгонбуз. Ушунун ичинде ойлоп атам, эми ушундан да бир китеп чыгарып койсок болот го. Баягы көрөрмандардын пикири, жакшы ой айтылгандар бар, балдардыкы бар, окуучулар, студенттер бар, алтын чет өлкөдөн келген меймандардын жазгандары бар да. Ушулар эми буюрса муну дагы бир китепче кылып чыгарып койсок деп атам. Анан эми мен тарыхын айтып кетейин. Мисалы Алыкул деген китепче. Биз биринчи 200 сом чыкканда аябай сүйүнгөнбүз да. О, акча чыкты депчи. Мына. Бирок акча чыкканда могул жактагы Ысык көл жөнүндөгү эмеси текстер туура эмес болуп калган. Ката кеткен. Анан муну мен 3 жылдан банкка далилдеп атып, анан банк 200 сомдук акчаны кайра чыгарды. Анан бизге баягы айыпка жыгылып, могу мындай блокнот деп коем эмеден. Китепче, буклет. Ушундан 3 тилде чыгарып, кыргызча, орусча, англисче. Болосо айткан агай, бир календарь чыгарып берели депчи. Анан айтпай, көпкө жыгылып калдыңар деп, мен айтам, кыргызча, орусча, англисче өз-өзүнчө чыгарганбыз.
Бул жак Бул жакта ошол эми бир экран бар да. Бүт короп жайды бүт барын көрүп, тиякта мына көрбөйсүңөр бүт. Анан жанагы Болотбек Аксакал жээн айтканда мына бул кире бериш мурда жок экен. Алыкул жашаган убакта мына эле бөлмө болгон да. Ушул эле бөлмө болгон экен. Бут чечердеп коебу. Анан могунда меш турган, анан так. А могу сүрөттүн баары, мунун баары баягы реставрациядан кийин болгон да. А мурда жалаң эле дуал, эски дуал ушундай. Мына биякта да кире бериш чоң бөлмө болгон. Анан тиги кийин мына могу баары тең быйылкы жасалгасы болду, бүт мына замандаштары. Мына ушунун баары тең эмес жанагы экранда. Жана Алыкул жөнүндө кинолор, могунда фотолор, мына фотолордун баары биякта электрондуу варианттары бар да. Мен Алыкул боюнча 35 жыл болду да. Ошо 35 жылда чогулткан материалдарым болорчу. Албетте булар архивде бар. Бирок ар кайсы жерде жаткан да. Анан могул мен айткан ырларды бияка жазсаңар деп, мен кайсы бир жыл Будапештке бардым. Анан алардын атактуу акыны бар, Шандор Петерович. Анан ошо бүт моундай дуалдарга жазып коюптур да. Китебин анан мен ошону дуалдарга айтсам моуну кабыл алды, көрдүңбү? бул жак жатак бөлмөсү окшойт да. Бул жагы төркү бөлмө. Анан биз мына мен баягы музейде карап тургам, мен моунда жайгаштыргам. Анан кийинки келгендерде ушундай кылды. Мына бүт Алыкулдун көзү сүрөсүндө чыккан китептердин мукабалары. Бура муляж деп коет экен. Бирок бу жерде да бир жолборс терisi жок болуп атат. Анан эме жана 8-чи гвардиялык дивизия дегенчи 28 батыр жөнүндө ошол. Анан бир жаш акындар 3 китептиги жок, калгандарынын баары турат мына. Мына эң биринчи Таңдагы ырлар деген, Чолпонустан, Жылдызуу жаштык. Анан Түгөл Сыдыкбектин айтканы бар го. Бир күнү эле Алыкул келип кетти, анан келип карасам баягы бир тетиги Чолпонустан деген китеби жок болуп калды. Көрсө алып кетиптир дейт. Эмне алып кеттиңиз? Мен уялам ушу китебимден, окубай эле койчу, элге көрсөтүп эле койду деп алып кетип калыптыр дейт. Анан могу жерде дагы ичинде эмне кандай? Эми өзүм жазган чыгармаларга анча ыраазы болбой калышат да. Анан могу жерде мына жолборс терisi жок экен, бирок мына Алыкул түзүүчү катары мына 19-кылымдагы адабияттын хрестоматиясы деп түзгөн да. Биринчи окуучулар деп, биринчи эмгекте. Андан кийинки эмгеги жана 40-жыл чыккан эме жолборс терисин кийген батыр. Андан кийин 45-жыл чыккан мына Махабат. Мына Махабат боюнча көп ысычы болгон да. Өзүнүн замандаштары түшүнбөй, мааниси жок Махабат дегенге чейин жазгандар да. Анан эң акыркы чыккан китеп мына Москвадан чыккан. Мына Москва 50-жыл деп турбайбы? Анан бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү мына могул Курмангалы Каракеев деген мурда академиянын президенти болгон киши, тарыхчы. Анан мен баягы 80-чи жылдарда Алыкул издеп баштаганда чакырды да. Анан айтсам, барсам айтты, сен жакшы кылып атпырсың, Алыкул деп жүгүрүп жүрөсүң, мына мен сага могу берем депчи. Бул көрсө Алыкулдун өзү кол коюп берген китеп экен, Мойдом деген да. Эми бул китепти дагы биз Кара-Балтадагы музейине бергенбиз. Ошол жакта башка экспонат болуп турат да. Мына көрдүңбү буякты? Кадырлуу Курмангалы Каракеевке сизден пикир угуу ниетим менен деп автор Осмор 1 декабрь 50-жыл. Анан 2 жумадан кийин каза болуп калат. Мына акыркы автограф да ошол. Мына эми ошо жанагы каза болгондо чыккан некрологдор да. Анан муну дагы мага Кысык көлдүк бир аксакал, Эргешбай Узакбаевдин акын. Ошондо бул жыйнакта жок, жаш акындар деген жыйнакка Алыкул түзүүчү болуп, ошо Эргешбай Аксакалдын ырын киргизген экен. Анан бул киши Алыкул каза болгондо могу кесип сактап калыптыр. Кийин канча 30 жылдан алып келип мага берди да. Могу жерде жазып турат да. Анан Алыкулдун да бир мындай изденбеген жагы бар, кеңеш кыргыз дейт. Үркүн темада жазган да. Мен өзүм да үркүнгө кызыгып кылам да. Анан ойлошум, кантип эле Алыкул үркүн жазбасын. Себеби бүт тарых бар да. Мисалы Кычан Жакып жүрөт, башка. Анан көрсөм мына үркүнү жазыптыр. Кеңеш кыргыз деп. Анан ага жазылган сын пикирлерди окудук. Мына эми жана Алыкулдун Махабат деген китеп чыккан, кийин чыкты да. Анан могул Алыкулдун алгачкы махабаты болгон жана Айдай Жигителева. Ошол Айдай Жигителенин окуп жүргөндө сумкасы, кол сумкасы. Анан бизде Шаршембек Үмүталиев деген агай болгон. Алыкулду биринчи таанытып, Алыкул таануудагы илимди негиздегенде, анан ошол киши 54-жылы могу китебин чыгарткан Алыкулдунчу. Анан ушул китеп чыкканда гонорар берилет да.
Анан баягы кайсы бир тууганы келип, эжекеси го. Анан ыраазы болуп мага бир көйнөк берди дейт да. Анан айттым мен, рахмат, бирок ушу акчасына китебин чыгарып коебу деп, китеп эстелигин койдурбайлы да, анан тиги азыркы Аларчада турган эстеликти койдурткан болуп атпайбы. Анан да бир кызыгы Пузыревский деген скульптор дейт. Аябай чоң киши дейт, анан колдору момундайт. Анан мен жанында жардам берип жүрөм дейт. Анан айтат дейт, эми сен Алыкулдун тууганы болосуң депчи. Анан жок, тууган эмесмин деп айтсам, жакшы иштебейт. О, тууган болом деп айтам дейт. Кийинки ал кезде, эми сен калпа, эми сиз иштеп, кантип иштебеген, бул Алыкул деген Алыкулда кантип деп. Мен ошентип ойлогом деп күлдүрөт да. Ушундай. Анан мына бартаң менен быйылгы коюлду да. Мына туш кийиз эле. Мен а дегенде каршы болгом. Туш кийиздин эмне кереги бар, тигине бар. Алыкул деген оорукчанадан болсо, анан ал өтө эмени жактырган эмес, мындай эле жөнөкөй жашаган депчи. Бирок ошондо мен бир жерден окуп калдым. Үйүнө барсак, кадимкидей баары жапжашнакай экен дейт. Анан эшикке чыкканда тууган дейт. Көрдүңбү, биздин тууганыбыз монда жашайт деп айт. Чындыгында Алыкул жаман жашаган жок да. Мисалы, эң биринчи Победа машина салды. Анан берде 2 үй болгон экен. Алыкул 44-жылы келип бул үйдү алайын десе, бул үйдүн ээси айтты, тигил үйдү кошо ал депчи. Астында үй. Анан эгерде албасаң сатпайм, экөөнү тең ал деп анан сатып алгам. Кийин анан жана Победа машина алганда акча керек болуп калганбы, же бир башым 2 үйдү эмне кылам деген, анан тигил үйдү ошол Алыкул өзү да сатып жиберген да. Демек бул жерде 2 үйү болду. 2 үй болгон да, бирок ошо мына бул үй сакталып калды, анан тигил сатылгандан кийин ал башка жака кетти да. Демек ошо Алыкул өзү сатып жиберген. Пепелеев деген кишиге сатты. Мен билем, документтерим бар орда. Анан Победа машинасы келди. Анан Победаны мен кийин изилдеп, биликтеп ойлодум, үйүн жанына коюп койсок депчи. Бирок анан тиги облгайдан жооп келди. 59-жылы Курдайга, Казакстанга сатылып кеткен депчи. Бирок менде шасси номер тегинде бүт бартаң бар да. Анан азыр деле балким бүгүн бизди көрүп аткандар болсо, эски Победа болсо, берип алып келип берсе, жакшы отуруп, Алыкулдун Победасы деп коюп койсок, Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн, капалыкты айдады деген акындын өзүнүн ырсаттарында эле. Караңызчы, мына ушул үй музейи бүгүнкү күндө реконструкциядан өтүп, абдан өзгөчө, заманбап болуп жаркырап турган кез экен да. Мынакей агай ушул үйдүн, музейдин баары менен таанышып чыктык. Эми ушул сизден көп жылдан бери изилдеп жүргөн киши катары ошо Алыкул Осмоновдун өзү тууралуу анча-мынча суроолорум бар эле да. Ачыла элек, сизде бир өзгөчө сапаттары же болбосо маалыматтар барбы? Муну мага жана ботколошту деп атпаймынбы, Шайык Жаман Сайраксага 100гө чыгып каза болгон. Ошо киши айтып берген. Ооба дейт, Алыкул өзү жана перзентин өзү жалгыз алып барып койгон депчи. Анан кээ бирөө айтчу дейт, Ысык көл кинотеатр жакта Мирзолдун ошо алып барган деп. Анан кээ бирөө бияка депчи. Анан ал киши жок. Ал өзү жалгыз эле темир жол жака эмес, темир жол вокзалдын биягында, менимче азыр жана Фрунзенин эстелиги барбы? Ошонун ар жак бер жагында болсо керек, ал жакта эстелик жок болчу. Анан ошол жерде бир жалгыз түп өрүк бар болчу дейт. Ошол өрүктүн түбүнө коюлган деп айткан Шайык Жаман Сайраксага. Ошол баягы өтө жакын киши катары айтты да. Ошо ал тиги мөрзө бул мөрзөгө туура эмес. Ошо мисалы азыр жана Эркиндик бульвары болуп турат. Ошол жерге коюлган. Себеби азыркы Алы Токонбаев музейи бар эмеспи? Ошол жерде жашаган да. Ошон үчүн ушундай болгон дейт. Эми реконструкцияны ушул Бишкек шаарынын маданият башкармалыгы аркылуу жана биздин маданият министрлигинин астындагы маданият борбору деп коет го. Ошо борбор аркылуу жасалды да. Бул акча тыйымдын баары ошол аркылуу кетти. Анан музейдин ичиндеги экспонаттарды сатып алуу, ошол каражаттын баары ошо маданият борбору аркылуу кетти.